Çoğ kırgızlar çoğdordu sıylagan. Orduңан туруп берген, çoğdor келип туруп калса жаныңарга туруп бересиңер, Мария Османова балабакчанын тарбиялануучуларына 5 көбөлүү туурасында айтып берип жатат. Анын баамында балдарга уңгуузду үйрөтүү ушул кезден тарта баштоо зарыл деп эсептейт. Анткени бул куракта эмнени көрсө аң сезимине калыптанып калат. Андыктан ак каранылыгы үйрөтүү менен коомду мыкты инсанын тарбиялоого болоорун белгилейт. Биздин ата-бабадан калган салтыбыз азыр унутулуп баратат. Ошон үчүн ошу кичинекей бөбөктөрдөн баштап айтып жүрсөк, илимпоздорубуз ушуларга жомок китептерди жазып берсе, ошо жомок кылып айтып берсе балдарга абдан жакшы болот эле да. Ата-бабалардан калган салт менен кетсек, биз уңгубузду, түз жолубузду табабыз. Ошон үчүн биз уңгубузга кайтышыбыз керек. Баягы 1000 уккандан бир көргөн деген, көргөн нерсе ал жүрөктө калат да. Ошон үчүн ошону көргөзүп турсак дагы абдан жакшы болот эле да. Аталган бакчада Аймана Бейшенбаеванын кызы тарбияланып кирет. Өткөрүлгөн иш-чарада Манас айты көптү таң калтырды. Бул өнөргө кызыгуусуна чоң атасы себепкер болгон. Баары аябай сонун өтүп атат. Кызым бүгүн Манас айт берди, катышып, буга чейин ушул эжекелерибиз дайындаңыз деп айткан, даярданып жүргөнбүз. Үйдөн да көп айтабыз. Биздин кызыбыз чоң аталар, үйдө чоң аталар дагы Манас айтат. Ошо чоң атасын көрүп, ошонун жолун жолдоп Манас айтып атат кызым. Манас айтып ушинтип катышып атканына аябай кубанып турам. Кыйноого түшүп кыргыздар бүлүнүп калган кез экен. Кайдаган калың кытайга каматып салган кез экен. Эже менен үйрөттүм. Манастын жакшы көрөм. Манас айткан мага жагат. Ырыла жаттайбыз, билейбиз, сабак окуйбуз. 3 кеттик тартабыз. Тартпа. Марат Аскеров шаардык кеңештин депутаты. Аталган иш-чарага конок катары келип, бириси балалыгын эстеп сүйүнсө, экинчиден келечектин ээлери Кыргызстаны менен сугарылып жатканы кубандырганын айтты. Бала бакчадан ушундай салттарды, кыргыздын эң сонун салттарын унутпасын деп, ушундай майрамдарда көрсөтүп турсак, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз ушудан баштап үйрөнүп кетет. Кичинекей бөбөктөрүбүзгө дагы кең, сонун келечек каалап кетмекмин. Бакчада 6 тарбиячы, 6 тайпа менен иш алып барып, 200дөн ашуун бала тарбияланып, аң сезимин кабыл алуусун өстүрүү максатында иштери жүргүзүлүп келет. Ар бир сабакта этнопедагогика деген педагогиканын алкагында балдар менен каада салттарды, оюндарды, улуттук оюндарды ойнотуп келебиз. Бир гана чыгармачылык иштерде эмес, ар бир сабакта балдар жөнөкөй гана математика сабагында чүкөнү өлчөө аркылуу саноого, оң тарап, сол тарап бардык түшүнүктөрү калыптанышат. Иже теле колунан.